Resulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde "Men teşâbehe mâ bi kavmin fehuve minhum." Kim qaysi bir qavmga o'xshashsa, al o'shalardan deydi. "Al-mar'u yawmal qiyamati ma'a man ahab." Kıyamatda adam kim düşüyse o'shalar menen çoğu tirilet deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde "Khiyarukum li nisaihim." Sizlerden en жақсылар ayaldарын ayar mamile жасағандар, ayaldарын сыйлағандар deydi. "Wa ana khiyarukum li nisaihim." Sizlerin arаңардан мына ayallarını en жақсылар менмін deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem кейде үй тиричилигинде дагы ayallarına жардам беретилер. Кадимки камыр кылуу болсун, тамак бышыруу болсун. Ayaldын жумушу, эркектин жумушу деген түшүнүк жок. Эгер аял ооруп кала турган болсо, чарчап кала турган болсо, кыйналып кала турган болсо, кээде эмес, балким дайыма дагы аялдардын ордуна аялдардын кызматын кылып койгон болсок, бул эч нерсе эмес. Анткени аялдарды Аллах Таала мына ушундай даражалуу кылган. Peygamber başka bir hadisinde "El-cennetu taqta aqdamul ummahat." Beyiş enelerдің tamanının astında deydi. Enelerin tamanının astında beyiş bolgan ayallar sıyıl alış керек, urmak alış керек. Bugün özünden bir jogorу turgan жетекчиңе, начальнигиңе, шефиңе канча кызмат кылабыз, ушак кылабыз, үйгө бир жолап келип чай бергенге, башкага бир обед алып бергенге шашабыз. Не үчүн? Мына ошол бизге шеф болгондугу үчүн, жетекчи болгондугу үчүн мамиле бекемделип калса деп. Анын мына ошол ашы барса, бизди жумуштан айдай бербегендиги үчүн. Болбосо берип аткан айлыгы ал сага жардам берип аткан жок. Мына ошол иштеп аткан айлыгыбызды алып атабыз. Кызмат акыбызды алып. Ошого карабасаң, кээде ошого бир жагыныш үчүн, башка кылыш үчүн канчалаган подходдорду башкаларды кылабыз. Эмне үчүн? Бизден бир неме званиясы жогору болгондугу үчүн, же бир даражасы жогору болгондугу үчүн, же бир иште бизге караганда тажрыйбасы бир аз көбүрөөк болгондугу үчүн. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энелердин таманынын астында бейиш дейт. Энелер тилекке каршы бүгүн урматталбай калды, сыйланбай калды. Мен бул энелер темасына өзгөчө мына ошол Пайгамбарыбыз ким кайсы коомго окшошсо, кыямат ошолор менен тирилет дегеним кечетен баштап интернетте болсун, башкада болсун, мына ошол бири-бирине гүл бермай, башка кылмай, кафелерге кирсең, аялдарды жетелеп алып кирип чай алып берген, башка кылган гүл берген, эркектерге көз, мунун баардыгы аялдарды урматтап, сыйлап, ушундай эле бир диндар болуп кетип Пайгамбардын хадисине амал кылгандан эмес, балким биз мусулмандарга карама каршы келген, биз мусулмандардын аялдарын кордук кылыш үчүн, кордотуш үчүн ойлоп табылган 8 март деген бир шайтандын майрамына окшогон бир майрамдын себебинен болуп атат. Тилекке каршы бул аялдарды bir күндү аялдардын майрамы деп белгилеп, ошол күнү урматтаган, сыйлаган бул аялдарга карата жасалынган кордук. Анткени мына ошол кээ бир эркектер бар экен. Эртең биздин үйдө мужский дежурство дейт. Эркектер дежур болобу дейт, эркектер тамак пышырабы дейт. Эмне үчүн? Аялдардын майрамы дейт. 8 март күнү. А 9 март күнүчү? 9 март күнү башын алсам да албайт, анткени аял кулдай 9 март күнү, 10 март күнү өзү кылыш керек. А Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошондой улуу инсан болгондугуна карабастан, кээде камыр кылып үй иштеринде аялдарына жардам беретилер. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ыймандуулар үчүн кереметти Кур'анда Аллах Таала силер үчүн пайгамбардан өрнөк бар, үлгү ал дейт. Биз пайгамбардан өрнөк алгандар бир күн урматтап коюп, кайган күнү аялдарды кордош үчүн жаралган эмеспиз. Тилекке каршы мына менде бар телефон, баарыңарда бар. Күн сайын түрү менен жаңылыктар чыгып атат. Биринде бир аялдардын урматталганына, сыйланганына күбө эмеспиз. Тилекке каршы бүт негатив жаңылыктарды окуйбуз. Instagram болсун, Facebook болсун, башкасы болсун. TikTok болсун, мына ошол жерде кордолуп аткан, сөгүрүп аткан, кече мына ошол союп салганына көз, өлтүрүп салганына көз, бардыгы эркектер тарабынан аялдарга карата жасалган эмне? Кордук. Мына ошол нерсенин айынан, ушул нерсе көп болгондун айынан аялдарды аялдыгын унутуп, мына ошол кээде бизде мыйзамда кризис коюшту. Мына ошол канча бир эркек болгондон кийин сөзсүз 4-чүсү, 5-чиси аял болуш керек деп бүгүн мына ошол парламентке башкага чейин барып, бир учурларда Ген прокуратурага чейин жетип аялдардын бизде мына ошол эмне өкүм чыгарганы бул мына ошол аялдык табиятын жоготкондо окса. Аялдар бүгүн чыгып трибунага чыгып бизди башкарбастан, аялдар өз милдетин аткарыш керек. Аялдар бешик тербетсин. Бешикте тербелген бала эртең дүйнө тербетсин. Аялдар тилекке каршы кайсыл жерден дүйнө башкарыш керек экенин унутуп калып, бешикти таштап коюп, өзүмдүн денем өзүмдү көтөрөбөйм, карьера кылам, фигурам бузулат деп трибунага чыккандын айынан мына ошентип кор болуп атат. Аялдар негизи аялдыгы менен ошол бала кароо башка менен алек болгондо тилекке каршы мына ошол эле максатка жетет элек. Тилекке каршы мына ошол кайсыл жерде жараткан Аллах Таала койгон мыйзам менен жашабасак, эреже мына шарким өз милдетин аткарбаса аркага кетебиз.
Бул Аллахтын мыйзамы. Аялды аялдай болсун, эркекти эркектей болсун, башкаруучу башкаруучудай болсун деп жараткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ад-дайюс ла ядхулул жанна. Дайюс аялын кызганбаган бешке кирбейт дейт. Тилекке каршы 8 март күнү начальниги менен жүрөбү, коллективи менен жүрөбү, башка менен жүрөбү, роза гүл көтөрүп келсе, ал гүлдү ким бергенде кызык койбосун, майрамыңар менен бүгүн силердин начальниңер, коллективиңер куттуктадым деп кубанган эркектер бар. Аялдар bir күн урматталбаш керек. Bir күн роза гүл берип коюп, калган 360 күн, 359 күн 20 градус суукта шыпыргыч кучактатып коюп атабыз. Дөрүнүк кылып башка кылып. Калган күндөр кол болуп атат. Тилекке каршы аялдар мына ошол bir күн урмат көрүп калган күндөрү кызмат кыла турган аялдар эмес, мына ошол бейиш таманында болгон апалар, ал апалар урмат көрүш керек, сый көрүш керек. Тилекке каршы мына ошол апалар дагы өз ордун биле турган болсо, мына ошол сылык боло турган болсо, bir үй бүлөдө мына ошол эрин бактыруу кылып жубай боло турган болсо, мына ошолго иншалла күйөөсүнөн дагы ошого жараша жооп көрөт. Бирок ошого карабастан ар-rijal qawwamun ala nisa. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда эркектер аялдарга üstünlük kılat. Ayalların üstünden başkaruuçu değil. Başkaruuçular başkaruuçuday bolsok, ошолор бизден бийлик талашпайт эле, башка кылбайт эле. Ошого мен айтайын дегеним, урматтуу агалар, урматтуу жамаат, өзгөчө bir майрамдаганда, bir ишти кылаарда бул бизге туура келеби, келбейби? Бизде эң чоң термометр бар. Шариятта болобу, болбойбу? Аллахтын көз карашы кандай, пайгамбардын көз карашы кандай? Үчүнчү көз караш кой турат. Коллективинен кап кетет, башка болот, мунун күйөө атыстары дейт, ошого кой меники деле барып койсун, башка кылып койсун, роза күнүн алып койсун деген аны коюп туруңуздар. Эң биринчи бизде ва кала Аллаху ва кала Расул. Аллах эмне деп атат? Пайгамбар эмне деп атат? Ушуну менен жашашыбыз керек. Андан кийин үчүнчү пикир. Тилекке каршы бүгүн Аллах эмне дегени, пайгамбар эмне дегени баары унутта калып, мына ошол подружкасынан калбасын, коллективинен калбасын деп отуруп, мына ошол туура эмес жака бараткандарга дагы күбөбүз. Ошол эле учурда эгер 8 мартта макулда ошентип унчукпай койгон башка кылган эркектер калган күнү деле мына ошондой унчукпай бир урматтап, сыйлап, кичпейилдик кылып аткан болсо, баш үстүнө дейт элек. Тилекке каршы мына ошол мен молдо катары мына ошол 10 жылдан ашып калды. Мына ошол атактуу устаздардын жанында көрөп жүрөм, Абдушкур ажы, Чубак ажылардын. Мына ошол Чубак ажынын баштап мен тааныган учурда чачы менен сакалында бир дагы жок эле. Аялдардан келген суроолор, аялдардын запкысы башкасы келип отуруп, акыркы күндөрү өтөрдөн мурда бир да карасы калбай калды. Эмне үчүн мына ошол келген суроолор? Кээ бир аялдар келип суроо берет, эринен, күйөөсүнөн, кайнатадан арызданып, байкуш ал аял аялдыгын унутуп койгон. Аялдык чувствосу өлүп калган. Семьяда мына ошо эркектей болуп, күйөөсүн багат, антет-мутет, күйөөсү үйдө жатат, ичет, бузукулук кылат, башка кылат. 3 балам үчүн, 4 балам үчүн жашап жүрөм дегендерге тилекке каршы күн сайын күбөбүз. Мына ошондон айтайын дегеним, кыянат кылбайлы. Мен ойлойм, бул ыймандуулар мешитке келгендер, балким мына ошол биз сиздердин аялыңыздар андай эмес, бирок сиз тааныган, мен тааныган бирөөдүн, менин агамдын аялы, сиздин агаңыздын аялы ошондой. Мына ошондуктан даават маселесинде, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтарууда мына ошол өзүбүздүн жакындардан баштасак. Пайгамбарга аят түшкөндө дагы, Мухаммад, өзүңдүн туугандарыңдан башла деген. Ошондуктан мына ошол куллукум раи ва куллукум масулун ан раиятти. Ар кимиңер жетекчисиңер, мына ошол жетекчилик кылган жериңерге, сөзүңөр өткөн жерге жооп бересиңер деп, сөзүбүз өтө турган үйдө карындаштарыбыз бар, эжелерибиз бар, жеңелерибиз бар. Мына ошолорго кыянат кылбастан бир туура тарбия, туура багыт берели. Аялдарды бир гана 8 март күнү тамак кылып берип, же бир гүл алып берип сыйлабастан, урматтабастан, 24 саат круглый год, жыл 12 ай мына ошол үйгө коюп, ханышадай багып, урматтап сыйлаш биздин милдет. Өз милдетибизден тайбайлы дагы, бейиш таманында болгон апаларыбызды, эжелерибизди урматтап сыйлайлы. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Жараткан Аллах Таала ыйман, исламда кадамдарыңызды бекем кылып, мына ушундай жаман адаттардан алыс кылып, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй дин менен жашаганды, өзүбүздүн негизги майрамдарды майрамдаганды. Бүгүн кээ бирөөлөр 8 мартка даярданып атат. Мына ошол 8 мартка эмес, балким Рамазан жакындап атат. Орозого даярданып, чыныгы мусулманчылык милдетибизди аткарганда Аллах Таала баарыңыздарга насип кылсын. Саллаллаху тааала аля Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.